Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Салык кызматы 19,4 миллиард сом акциз салыгын чогултту. 2025 жылдын 11 айында мамлекеттик салык кызматы өлкөдө өндүрүлгөн жана ЭИБке мүчө мамлекеттердин алым келинген товарлардан бюджетке 19 миллиард 493 миллион сом акциз салыгынын түшүүсүн камсыз кылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, салыкты чогултуу боюнча көрсөткүчтөр 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард 1,7 миллион сомго же 17,3%га көбөйгөн. Өндүрүлгөн акциздик продукциядан 2025 жылдын 11 айында 4 миллиард 826 миллион сом акциз салыгы келип түштү. Алкоголдук продукциядан 3 миллиард 448 миллион сом, алкоголсуз суусундуктардан 1 миллиард 297 миллион сом, мунай заттан 70 миллион сом, тамеки продукциясынан 8,2 миллион сом түшкөн. Мындан тышкары 11 айда ЭИБке мүчө мамлекеттерден алынып келинген акциздик продукциялардан 14 миллиард 666 миллион сом салык чогултулган. Тамеки продукциясынан Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 9 миллиард 111 миллион сом, мунай заттан 3 миллиард 670 миллион сом, алкоголдук продукциядан 653,7 миллион сом, алкоголсуз суусундуктардан 749,2 миллион сом жыйналган. Эске салсак, 1-июлдан тартып Кыргызстандын аймагында алкоголдук жана тамеки продукцияларын идентификациялоо каражаттары менен милдеттүү түрдө маркалоо киргизилген. Эл өкүлү Эрулан Коколов өзүнө карата айтылган ушактарга жооп берди. Жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келген эл өкүлү Эрулан Коколов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу коомчулукка кайрылып, өзүнө карата айтылып жаткан жалган маалымат аны жумуштан алаксытып жатканын билдирди. Кандайсыңар? Мен баягы жетим. Экинчи ирет депутат болуп жатам. Бул иретте мени миллионер жетим кылган кишилер табылып жатат. Биринчисинде да бир аял 4-5 батири бар Умар Дадановка анын бирин белек кылган деп чыкканда, азыр да ошол болуп жатат. Менин кейгеним журналисттер такталбаган маалыматтарды чыгарганы. Буга жоопкерчилик бар. Биринчисинде аял киши ар кандай ушактарды чыгарып, азыр болсо чоң эле байке айтып жатат. Ал байкенин кыларга иши жокпу? Негизинен мамлекетиңизге пайда алып келген нерсе кылсаңыз болмок. Сиз аны күлкү катары көрүп жатасыз. Сизге ийгилик каалайм, деди депутат. Коколов айтылган ушак кайыңдар аны жумушунан алаксытып жатканын, мамлекеттин жумуш менен эмес, майда барат нерселер менен алек болуп калып жатканын кошумчалады. Москвада унаа жарылып, дагы бир генерал мерт кетти.
Бүгүн Орусиянын борборунда унаа жарылып, генерал каза болгону айтылды. Окуя Москванын Эсенева көчөсүндө орун алгандыгын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, жарылган унаада өлкөнүн коргоо министрлигинин башкы штабындагы ыкчам даярды көрүү башкармалыгынын башчысы Фанил Сарваров болгон. Ал алган оор жаракатынан улам жеринде каза болду. Жардыруу унаанын астына коюлган жардыруучу түзүлүш аркылуу ишке ашкан. Башкармалыктын өкүлү Светлана Петренко билдиргендей, тергөө иштери улантылып, кылмыш иши козголду. Учурда ар кандай жагдайлар каралып, анын ичинде Украинанын тиешеси да текшерилип жатат. Сарваров 2016 жылдан бери башкармалыктын башчысы болуп кызмат кылган. Ал Чеченстандагы жана Сириядагы операцияларга катышкан. Айта кетсек, 17 декабрда Орусиянын борборунда самокатка коюлган бомба жарылып, анын кесепетинен генерал жардамчысы менен каза болгон. Ага шектелип 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Ахмат Курбанов кармалган эле. Эшелондар салык кызматкерлеринин атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп жатканы айтылды. Мамлекеттик салык кызматы алдамчылык фактылары көбөйүп жатканы тууралуу билдирип, жарандарды сак болууга чакырды. Белгисиз адамдар салык кызматынын жетекчилигинин жана кызматкерлеринин атынан мессенджерлер аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, акча каражаттарын которууну талап кылышууда. Салык кызматы мессенджерлер же социалдык тармактар аркылуу акча которууну, ошондой эле салыкты ушундай жол менен төлөөнү талап кылбай тургандыгын эскертет. Темир шаарынын акими өз өмүрүнө кол салды. Казакстандын Ак Төбө облусунун полиция департаменти Темир шаарынын акими Эркин Далмагамбетов өз өмүрүнө кол салганын билдирди. Бул тууралуу казак басылмалар жазышууда. Чиновниктин денеси 20 декабрда саат 9:00 чамасында табылган. Дене үйдөн табылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, деди Темир районунун башчысы Алмаз Жаксылыков. Башка маалыматтар тергөө кызыкчылыктар үчүн жарыяланбай тургандыгы кошумчаланды. Кыргызстанга келин болуп келген африкалык Люси кыргыз образында. Ондон ашык өлкөнү велосипед менен кыдырган мекендешибиз Марат Ниязмат уулунун африкалык сүйүктүүсү Люси кыргыз образында. Мындай видеону алар социалдык тармактарга жарыялашты. Анда Люси кыргыз жана Африка өлкөлөрүнүн улуттук кийимдерин кийип, образ жараткан. Белгилүү болгондой, Марат Ниязмат уулу жакында сүйүктүүсү Люсини Кыргызстанга алып келип, ата-энеси менен тааныштырган. Анда африкалык кызга ак жоолук дагы салышкан. Ал буга чейин порталыбызга Африкага болгон саякаты, жеке жашоосу тууралуу маек берген. Анда Марат мырза Люси аттуу бийкеч менен Занзибарда таанышып, сүйлөшүп жүрүшкөнүн, мамилелери келишсе, аны Кыргызстанга алып келери тууралуу айткан.